18 январь. Текебердиктин давасы. Бүгүн эртең Баланча шаарга барып, ал жерде 1 жыл жашап, соода кылып пайда табабыз дегендер, кулак салгыла. Силер эртең эмне болоорун билбегендер, силердин өмүрүңөр эмне? Пайда болуп, кайра тез эле жок болуп кеткен буу. Анын ордуна Кудай буйрса аман болсок, тигини же муну кылабыз дешиңер керек эле. Бирок силер текебер болгондуктан курулай мактанып жатасыңар. Мындай курулай мактанчаактыктын баары жаман нерсе. Жакып 4-бөлүм 13-төн 16-га чейинки аяттар. Жакып жашообузда текебердик менен кекирейгендиктин тымызын аракеттери кандайча байкалаары жөнүндө кеп кылып жатат. Курулай мактанып жатасыңар. Мындай курулай мактанчаактыктын баары жаман нерсе. Адамды өзүнө таянууга азгырган 3 түрдүү нерсени, акылмандыкты, бийликти жана байлыкты ала турган болсок, алардын күчү адамды бир отоло текебер болгонго, башкача айтканда, Кудайдын бар экенин таңганга катуу түрткү берет. Адам өзүнүн көзүндө эң бийик көрүнүш үчүн өзүнөн жогору болгон бардык нерсени четке кагат. Мына ошондуктан текебер адамдар башка адамдарды теңсинбөө, өзүн өйдө көтөрүп, төмөн кароо менен алек болушат. Клайв Стейплс Льюис айткандай, текебер адам дайыма башка нерселерди жана адамдарды үстүдөн карайт. Албетте, дайыма үстүдөн төмөн караган, эч качан жогоруну карабаган адам өзүнөн жогору болгон нерсени, Кудайды көрө албайт. Бирок өзүбүздүн көзүбүздө эң бийик болуунун оңоюраак жолу бар. Бул биз өйдө карагыдай бизден жогору болгон эч ким жок деп жарыялоо. Кудайсыз өзүнүн менменсингендиги менен Теңирди тоотпой жатат. Ал дайыма Кудай жок деп ойлойт. Забур 9-бөлүм 25-аят. Акыр аягы текебер адам Кудай жок экендигине өзүн ишендириши керек. Мунун бир себеби, текебер адам каалайбы же жокпу, Кудайдын бар экендиги жашоонун бардык чөйрөлөрүнө өз таасирин катуу тийгизгендигинде. Текебер адам Кудай аалам менен тыгыз байланышта болуп, аны башкарып турат деген чындыкты көтөрө албайт. Ал эми өзүнүн жашоосундагы кылып жаткан майда чүйдө иштерине Кудайды андан бетер жолоткусу келбейт. Текебер адам Кудайдын кудуреттүү бийликке ээ экендигин жактырбайт. Ошондуктан ал Кудайдын бар экенин кабыл алгысы келбейт. Себеби ал үчүн Кудай бар болсо, анда ал анын эң жогорку бийлигине баш ийиши керек болуп калат. Текебердик Кудай жок деген же Исанын туулган күнүнө арналган майрамда тигил же бул шаарга барам деген сөздөрдөн байкалышы мүмкүн. Жакып өзүңөргө анчалык көп ишенбегиле дейт. Анын ордуна Кудай буйрса, аман эсен болсок, Исанын туулган күнүнө арналган майрамда тигил же бул жакка барып келебиз деп айтуу керек. Жакып биз тигил же бул шаарга жетер же жетпешибизди, ушул насаат сөздү аягына чейин укканча тирүү болоорубузду же болбоорубузду Кудай чечерин айткысы келет. Өзүнөн башка эч кимге муктаж болгусу келбеген текебер адамга мындай сөз: жашообуз өзүбүздүн колубузда эмес экендиги, ушул насаат сөздүн аягына чыкканча эле инсульт болуп өлүп калышыбыз да мүмкүн экени өтө катуу тиет. Жакып кудуреттүү бийлиги бар Кудайдын биздин келечегибизди майда чүйдөсүнө чейин толук башкарганга укугу бар экенине ишенбөө, менменсингендик экенин айтат. Мындай менменсингендикке каршы туруу үчүн жашообуздагы майда чүйдө иштерде да Кудайдын кудуреттүү бийлигине моюн сунушубуз керек. Ошондой эле ал өзүнүн бекем убадаларына ылайык биз үчүн кудуреттүү иштерди жасаарына, өзүнүн берекеси менен ырайымы бизди күн сайын коштоп жүрө тургандай кылаарына, өзүнөн үмүт кылгандар үчүн көп иштерди жасаарына жана бизди өзүнүн даңкын чыгарып жашаганга толугу менен жөндөмдүү кылаарына толук үмүт артышыбыз керек. Кыскасы, текебердиктин давасы бул кудуреттүү Кудайдын келечектеги ырайымына болгон бекем ишеним.